Сел Кадырбекова, өзүмө келсем татынага жолугуп жардам бергим келип жатат. Бул тууралуу ал өзүнүн жеке баракчасында билдирди. Ушул кызга абдан жардам бергим келип жатат. Келгиле чогуу кол суналы. Өзүмө келсем биринчи кезекте татынам менен жолуккум келип турат. Балдарыбыздын ден соолугу чың болсун. Бир дагы ата-эненин башына түшпөсүн дейт ал сөзүндө. Маалымат булагы Аргумент Чекит Кейджи. Сайкал Кабылова ырчы. Алмазга турмушка чыгып каламбы ким билет. Сулуу жаш, энергиясы ашып ташкан кыз. Маектешиме шундай мүнөздөмө жарашчуудай. Тез, ойлонбой, эркин жооп берип жаткан кыз Сайкалдын жашоосунда өзгөрүү пайда болгонун байкадым. Ал өзгөрүү эмне экенин маекте окусаңыз сиз да билесиз. Кыз Сайкал салам. Жакшы жаңылыктар менен келдиң болуш керек. Саламатсызбы? Ооба, биздин үйдө жакшы жаңылык болду десем болот. Атама мага жаккан жакшы машина сатып бердим. Азыр атамдын 5 эркек бала жасай албаган нерсени жасап кое турган кызым бар деп сүйүнүп жаткан кези. 6 ай мурун атамдын туулган күнүн өткөрбөдүк беле. Ошондой эле белек кылмакмын. Бирок бир аз каражат жетишпей калган. Жакшылыктын эрте кечи жок дегендей убак эми келиптир. Кыз киши өз ата-энеге күйүндү болот тура. Эл карантинде жатса деле клип тартырып иштеп жүрдүм. Бир жылдан бери эле чыгармачылыктын үстүндө катуу эмгектенип жатам. 10 чакты ыр жаздырып, клип тартырып жаттым. Карантин убагында сыртта эл аз болуп, клип тартканга жакшы экен. Азыр мурункудай эле той топур башталды. Эми эл тынч болсо жеке концертимди берем деп пландап жатам. Чыгармачылыгыңды кайра жандандырганга 1 жыл болду деп жатасың. Жеке концертиңди бергенге даярмын деп ойлойсуңбу? Чыгармачылыкка мен 6 жашымда келгем. Жеке концертимди берүү убагынан өтүп, ал тургай кеч болуп кетти. 15 жашымда беришим керек эле. Азыр берсем туура болот деп ойлойм. Интернет айдыңында ырчы кыз Сайкал менен модель Айкөл Аликжанова урушуп кетишти деген маалыматтар тарап кетти. Чырдын себеби эмне болду? Чырга Айкөл Аликжанованын өзүнүн баракчасына мен тууралуу жаза бергени себеп болду. Мурун эле жазган болчу, көңүл бурган эмесмин. Менин урушканга убактым деле жок. Акырында чыдабай калдым. Телефон номерин таап WhatsApp'ына жазсам жооп берген жок. Ушул кыздын менден башка кылар иши жокпу деп өзүмдүн баракчама жаздым. Эмнеге ал мен тууралуу жазып, а мен ал тууралуу жазбашым керек? Ал келгиле бул кызга дуба кылалы дегендей мааниде сын жазыптыр. Ар бир адам өзүнө өзү жооп берет. Кыска кээби, узун кээби, ырдайбы же ырдабайбы, жолук салынабы же салынбайбы, өзү билет. Мусулман адам бирөөнүн кемчилигин көрүп калса, аны эч качан жарыя кылбашы керек. Зарыл болуп ичине батпай баратса, өзүнө байланышып айтканы туура. Коомчулукка жарыялабаш керек эле. Барыбыз эле турмушта туп-туура кадам таштабайт экенбиз. Бардыгыбыз адашабыз. Ал дагы, мен дагы, башка дагы. Аны ар ким түрдүү жолдор менен оңдойт. Учурда экөөбүз байланышып чечишип алдык. Мен ал адамды чынында буга чейин тааныбачу элем. Таанышып мамилемиз бири-бирибизге бир аз өзгөрдү деп ойлойм. Азыр 21-кылым. Ар кандай чөрөдө иштеп келе жатабыз. Мен жолумду чечип салып же уят ырларды ырдасам бир жөн. Ырларым жубайлардын ынтымакка чакырган, адамдарды адептүүлүккө үндөгөн ырлар. Кээде сөз менен жеткире албаганды ырдап жеткирүү да бир ыкма деп билем. Чубак ажы деле сөз менен жеке ыйлап жеткире албаганын күлкү менен тамашалап айтып жеткирчү эмес беле? Ислам дининде чектөө жок. Жаман нерселерден тыйыласың, бирок чектөө болбошу керек. Жолук салынган аял ыр жаздырбаш керек деген нерсе жок. Чубак ажы тууралуу ырдасам да эки жаат бөлүнүп ызагы ызылдап кетишти. Бирок ал ыр жүрөктөрдө калды деп ишенем. Көптөр мага ыраазы болушту. Чубак ажы ырдоо маселеси тууралуу эмне деген? Жашоодо бир топ оор кырдаалдар болгон. Ошол учурда мен ага кеңеш сурап кайрылгам. Ал бир гана жолукту чечпешимди өтүнгөн. 20 жашта эле көп ийгиликтерди жетиштиң, жашоону эрте баштадың окшойт. Мен иштегенди эрте баштадым. 14-15 жашымда эле эч кимди көз каранды болбой акча тапчумун. Кызды тагдыр өзү эле тарбиялап коет экен. Турмушка чыкканда 2 эсе күчтүү боло баштадым. Кызым төрөлгөндө 3 эсе күчтүү болдум. Башкаларды көрүп, менин мындан эмнем кем деп 4 күчтүү болот экенсиң. Ошентип отуруп күчтүү кыз Сайкалга айландым. Кээде өзүмдү аяп, эмне мынча жаныңды сабап иштеп жатасың? Эмнеге өзүңдү аябайсың деп калам. Кызым үйдөн чыгып баратсам, иштебей, кетпей эле койчу деп калат. Жанынан чыгаргысы келбейт. Бирок негизи мотиватор ошол. Азыр 2 аял менен жашагандар болуп жатпайбы? Сага ушундай сунуш түшсө эмне кылат элең? Деги эле ушул маселе сенин көз карашыңда.
Сунуш өтө көп түшкөн, күлүп, аябай күлкүм келет. Экинчи аял болууну ушунча оңой сезгендер бар. Мен ушул нерсеге жакшы көз карашта эмесмин. Бир аял менен бир эркек эле бактылуу болуш керек деп ойлойм. Мисалы, болочок жолдошумду бирөө менен бөлүшкүм келбейт. Башкага карап сүйлөп койсо жаман болуп кетесиң. Анын жүрөгүндө сенден башка дагы бир аял бар экенин билүү оор болсо керек. Мурунку жолдошуң Эрнест бизге берген маегинде кызыңардын фамилиясын кайра өзүнө жаздырып ала турганын айтты эле. Бул процесс эмне менен аяктады? Ал процесс ошол боюнча эле калды. Ал маекти окуп мен да сүйүнгөм. Анткени кызымдын атасы бар болгону жакшы да, бирок сөз боюнча калды. Андан кийин өзүңдүн фамилияңа которосуңбу деп сунуштадым, бирок эч кандай аракет кылган жок. Эми келсе кеч, анткени кызым аны тааныбай калды. Жакында телевизордон көрүп тааныбайт болду бекен деп, бул ким деп сурасам, Байке деп койду. Психикасы бузбаш үчүн фамилиясын ошол боюнча эле калтырам деп ойлойм. Кызымдын мүнөзү мага аябай окшош. Эч кимге жемин жедирбейт. Жүзү бекзат деген байкеме окшош. Буйруса чоңоюп келе жатабыз. Алмаз Шаадаев менен чогуурдап клип тарттыңар. Экөөңөр көп жылдан бери жакшы мамиледебиз. Чогуурдап чыгалы дедик. Экөөбүздү көрүп шабырышкандар көбөйдү, күлүп. Менимче ал сенин табитиңди жигит эмес турабы? Эмнеге? Табитимдеги жигит эмес деп айтып алып, эртең ага турмушка чыгып калсам эмне болот? Жашоо биз билбеген толтура сюрприздерге бай эмеспи? Эртең эмне болот эч ким билбейт. Өтө эркин адам экениңди байкадым. Эркин эркек кыз болчумун. Өзгөрүлдүм. Ал дагы жеке жашоомо байланыштуу болду. Турмуш көргөзмөдөй аял киши эркин боло албайт да калган учур болот экен. Өзүм каалаган нерсеге чейин эркинмин. Чектөө жок. Азырынча ушундан кийин кандай болот ким билет. Ийгилик, көп ийгиликтерди багындарга аласың деп ишенем. Маалымат булагы Супер Чекит KG. Анжелика, урмат экөөбүздү ажыраштырбай турган 3 кызыбыз бар. Анжелика эртең менен турсам да, тамак жесем да, бир боюм алсам да хайп болот дейт. Ал жаңы унаалы болду. Ал унааны алганга мурдагы жолдошу Урмат Бекболиев менен чогуу барганы Ырчы айымдын көрмандарында эко жараштыбы деген суроолорду жаратты. Жоопторду Ырчынын өзүнөн угалы. Салам Анжелика, тулпар кут болсун. Жаңы унаң тууралуу айтып берсең. Башынан эле Lexus UX 200 үлгүсүндөгү уна сатып алам деп издедиңби? Салам, рахмат. Бул унааны кантип алып калдык? Кыздарымдын атасы жаңы уна алам деп көпкө уна издедик. Караштырсак, балар унаанын абалына төп келбей жатты. 10 жылдай жүрүп калган урунган, салону тытылган болуп жатып, көңүлүбүзгө төп келгени тапкан жокпуз. Заводдон жаңы чыккан уна минип калгандан кийин бирөө айдаган 5-10 жыл жүрүп калган унага отура албай калат экенсиң. Ошол себептүү кайра эле заводдон жаңы чыккан уна сатып алууну чечтик. Lexus 570 же 460 алабыз деп барганбыз. Бирок бул унага отуруп көргөндө чыккым келбей калды. Мага эң биринчи отургучтары жакты. Мындай салонго чет мамлекеттен отуруп көрүп, кыялданып койчумун. Мен социалдык тармактардагы баракчаларымдан түз эфирге чыгам, стористерди тартам. Мындай отургучтарды өзүм трондо отургандай эле эстетип, видео тартып жатам. Уна 2019-жылы чыккан. Жапчаң, эч ким айдай элек унааны экинчи жолу сатып алып жатам. Баасы $40,000 турду. 5 жыл гана сыяга алдым. Бирок мүмкүнчүлүгүм болуп калса 1 жыл же жарым жылда деле төлөп коюшум мүмкүн. Буга чейинки унаң Lexus NX 300 кайда? Ал деле үй бүлөдө калды. Аны Урмат айдап, бул унааны мен айдайын деп сүйлөштүк. Бирок эки уна тең кыздарыбыздыкы. Жакшы, мурунку жолдошуң Урмат Бекболиев тууралуу өзүң да айтып калдың. Уна сатып алганы да чогуу барганыңар көрмандарыңардын көңүлүн бурду. Алардын суроолоруна жооп алып бере эле жараштыңарбы? Урмат экөөбүз расмий түрдө ажырашканбыз, бирок бизде ажырашпай турган 3 кызыбыз бар. Ортодо бала бар болсо, эки адам түбөлүк бири-бирине байланат. Турмушу эки бөлөк болсо да, бала үчүн дайым байланышып турушат. Бала да, ата да, эне да бул бир болуш кажет. Тирүү кезибизде балдардын жанында болушубуз керек. Тирүү туруп эле жок кишидей катташпай койгон ата-энелерди же балдарды түшүнбөйм. Урмат экөөбүз чынында кайдын күндөрү башыбыздан өткөздүк. Кудайдан коркпогон адамдар бар экен. Алар үй бүлөбүзгө кол салып, алдап, жолдошунун маңдай тери менен тапкан эмгегин тартып алган күндөр болду. Ошол окуялар расмий түрдө ажырашуубузга себеп болду. Буйруса соттун акыркы чечимдерин күтүп жатабыз. Кандай чечим чыгат билбейм, бирок жашап жаткан үйүбүздү да жөн эле алдырып алганбыз бар.
Баары жакшы болот деп үмүттөнүп жатабыз. Кандай болгон күндө да кыздарыбыздын ата-энеси тирүү. Алар ар дайым кыздарынын жанында болушат. Айрымдар кыздарынын көздөрү муңайып турат деп айтышат. Андай болгон эмес. Менин кыздарым кайгырган жок. Адамдар кандай көргүсү келсе ошондой көрөт экен. Бизде баары жакшы. Болгону жеке жашообуз азыр эл үчүн жабык. Мен бактылуумун, үй курдук, экөөбүз бул жакта жүрөбүз деп эле алдыңга чыгара берген жоруктарды жасабайбыз деп чечкенбиз. 10 жыл бою жашообузду элге сериал сымал эле көрсөттүк окшойт. Азыр кулпанык. Маалымат булагы Суперчекит KG.